Ынтымак Көкбөрү клубунун жана Кыргызстан улуттук құрама командасынын лидерлеринин бири Кыргызстандагы эң мыкты коргоочу Эрлан Төлөбеков бүгүн биздин конокто. Алдыда кызыктуу маек куруп беребиз деген ишеничтемин. Ассалому алейкум. Ден соолуктарыңыз кандай? Алейкум ассалам, жакшы. Эми бүгүн сиздин карьераңыз тууралуу, автобиографияңыз тууралуу сөз кылалы. Бирок алгач мына акыркы жаңылыктардан баштайлы. Мына жакында Нарын жергесинде облустар аралык мелдеш өтөт. Буга чейин кээде эми облустар аралык мелдешти өткөрбөй эле коюш керек, бөлүнүп жарылуу болот экен деген сөздөр айткан. Негизи бул турнирдин өткөрүшү керекпи, же өзүңүз кандай ойлойсуз? Анан учурда Талас облусу кандай даярдык көрүүдө? Эми азыр айта берсек, бөлүнүү жөнүндө айта берсек, азыр элге эчтеке жакпай калбадыбы. Курама команда болгондо эле бирикпесе, баягы Кыргызстан сыртка чыкканда эле клуб аралык, область аралык азыр бөлүнүү, жарылуу баардыгы эле эмес, бирок арасында ушу бир адам эле, мүмкүн эки адамбы бөлүп коет да элди. Ошондой эле мына эми баягы келишим түрдө ар кайсы бала ар кайсы командаларга чабып атат, бирок болбой эле ушуну токтото албай келатабыз да дагы деле. Бөлүнүү боло берет экен, эми баардыгы бирдей эмес экен да. Анан эми баардык команда азыркы күндө дайындык алдында көрүп атат, угуп атабыз. Бизге окшоп алар деле дайынданып атат болуш керек эми. Азыр Таласта дайындык жакшы жүрүп атат, анткени баягы президентский кубокто кичине утулдук. Ошого утулгандан кийин эрте дайындык баштадык десек болот. Азыркы күндө дайындыкта жүрүп атабыз. Жаштарыбыз да жүрүп атат, азыр Талас жергесинде алар сбордо алар өтүп атат, биз Бишкектебиз. Буюрса дайындыктар жакшы алдыда оюндарга. Эми курамга токтолсок, курамга кимдер кирди? Ынтымактан канча оюнчусу бар? Анан ынтымактан тышкары дагы кайсыл балдар келди курамга? Эми бул эми баягы область аралык болгондуктан, бул эми ынтымактын курамы эмес, бул областтык курам. Анан кийин эми муну баягы жетекчи тараптан эми жетекчилер бир эле киши эмес да, ал жерде баягы Талас областынын командасы болгондуктан бул жерде көп адамдардын ой пикири болуп калды окшойт. 4 бала алмашты. 4 балабыздын ордуна 4 жаш бала келди. Алардын бири Байтегин келди, Эрбол келди, Билал келди, анан Сыймык деген жаш бала келди. 4 бала алып келди да. Эми мына өзүңүз менен таанышуудан баштайлы. Буга чейинки маектериңизде айтып калган экенсиз, ошол Талды булактан, мурунку организоводдон чыккан алгачкы кесипкөй булакчымын деп. Ага чейин эми айыл жергесинде, облус ичинде ойногон булакчылар болгон, бирок республикалык деңгээлде ойногон оюнчулар деле болгон эмес деп. Анан ошол кичинекейиңиз, балалык чагыңызды айтсаңыз, сиздин айылыңызда улак, ошол Көкбөрү канчалык деңгээлде өнүккөн, анан улак болгон сүйүү кантип пайда болду? Эми биз баягы Канизот эми тоолуу жер да, өтмөктөн түшө бергенде биринчи айыл. Ал жерде эми баарыбыз эле тоодо өскөнбүз. Баягы кичинекей кезибизден ат үстүндө ат минип эле ошо мал менен аралашып чоңойдук. Өзүм аталарым, чоң аталарым өзүбүз жайлоого чыгып, баягы эмеде отурабыз, жайлоодо, Сусамыр жергесинде отурдук. Ошол жактан кызыгуум ошол жактан башталды да. Анткени баягы Сусамырда жайкы күнү аламан көп болот да. Ошол жакта эми балалык кезим ошо аламанды ээрчип жүрүп, ошодон кызыгуум артты да. Анан эми баягы биздин айылда ошо республикалык деңгээлде чапкан оюнчулар болгон эмес. Эми ага кандайдыр бир себеп болду билбейбиз, эми баягы мүмкүн биздин айылда буга чейин мындай өнүккөн эмес беле айтор. Азыркы күндө ошо биз кичине эс тартып эметкенден кийин айыл өкмөт башталды. Ошо биз 22-20 жаштарыбызда ошодон улам анан ушу Тайгазанга көрүнүп, ошо айыл өкмөт биздин ушундай деңгээлге жеткенге айыл өкмөт салымын кошуп кетти да. Айыл өкмөттүк оюндар болуп атат азыр Талас ичинде. Ошонун салымы аябай чоң болуп кетти да, биз ушул эмеге көрүнүп калганыбызга. Эми мына чоң оюндарга мына азыркы оюнчулардын 17-18 жашында эле ойноп жылдыз болуп кетип атпайбы? Анан сиз мына республикалык деңгээлде мына 20 жаштан кийин өтүп, 22 жашыңызда келген экенсиз да. Ошол улакка эмнеге кечирээк келип калдыңыз? Анан ага чейин айыл жергесинде Тайгазанда оюндар болду беле, же жер булак ойночу элеңиздер? Мен
ушу Көкбөр жаатына кечирээк келип калганын себеби анткени мен айыл жергесинде бир аз жүргөндөн кийин шаарга кетип калдым ортодо. Шаарга келип шаарда бир аз жүрдүм, анан кайра барып анан ушул деңгээлге чыкканга ошо кичине баягы айыл өкмөттүн немелери салымын кошуп кетти. Ошол жактан чыгып анан кечирээк ушу мен 20 жашыман 22 жашымда аралашып баштадым ушу чоң вышкалык оюндарга. Ошодон улам анан ушул деңгээлге келатабыз. Алгачкы жолу мына Бишкекке келип Ак Кулада ойногон оюнуңуз эсиңиздеби? Кайсы команда менен келдиңиз? Анан биринчи жолу ойногондо кандай толкундоолор болгон? Салым сала алдыңыз беле алгачкы оюндарда? Бул ар бир улакчынын баягы оюнунда бар болуш керек. Анткени биз 2016-жылы талас жаштар болуп келгенбиз. Анан ал убакта баягы улакчылардын баардыгы ушу чагып келатканда ушу Бишкекке чапсам деген кыялдар бар да. Анан биз да ошо жаш болуп турганда ошо Бишкекке чапсам, ушу командаларга чапсам деген ой тилек менен бизди ушу таластан түптөп талас жаштары кылып ошо 2016-жылы алып чыккан. Ошондо келип Бишкектен азыр жок болуп калды дейм, Ак Кулага келип чапканбыз ошондо. Ошол жерде элдин сүрөөнү. Анан мен башында келип улак деле салган эмесмин, ошо командага кошулуп келгениме мен үчүн өтө бир чоң сүйүнүч болгон да. Ошо мына талас жаштары дегенде курамда кимдер бар эле? Азыр ойноп жүргөн оюнчулардан барбы? Талас жаштарында азыркы могу ынтымактын бир 50% балдары ойноп келди го дейм. Анткени ошол эле айтылуу балдар көп болчу ал жерде. Мен ойноду, Майрамбек ойноду, Дастан ойноду, ошол жерде Эрсултан ойноду. Астаркул ойногон, азыркы көрүнүп келаткан балдардын көбү ошол жакта ойногон да. Анан эми ынтымакка келип калганыңыз тууралуу 2016 баштасаңыз, мына 2 жылдан кийин ынтымакка кошулдуңуз. Демек, 2 жыл аралыгында мына чоң секирик жасадыңыз да, аз убакыттын ичинде облустун негизги командасына кошулдуңуз. Анан курамга кантип кошулуп калдыңыз? Бул жакка келгенде ошо ынтымакка кошулдуң дегенде кандай сезимдер болду? Ошо 2 жылдын ичинде баягы ушундай бир аракет жасадык. Баягы Бишкекке башым башталып ушу Бишкекке тандалып калгандан кийин баардыгы эле ынтымак деген баягы Кыргызстандагы эң алдыңкы клубтардын бири да. Азыр таластан мыкты улакчы чыкса ынтымакка чапкысы келет. Кайсы жерде болбосо кайсы жердин баласы болбосун мыкты клубтарга чапкылары келет да. Анан кийин биз дагы ошо мыкты клубка кирип калалы деген аракет менен аракеттендик. Анан 2018-жылы ынтымакка тандалып келдим. Ошо байкелердин эмеси менен азыр баягы жетекчилик тарапта көп да. Анан ошолордун сунушу менен болду окшойт. Ошентип ынтымакка тандалдың дегенде сүйүнүч, аябай сүйүнүч болот. Ынтымак деген бул көксөп эңсеп жүргөн командалардын бири болчу. Аябай сүйүнүч болгон да ушу ынтымакка киргенибизге. Анан ошол позицияңыз боюнча ошол башынан баштап коргонуу позициясында ойногонсузбу же башка позицияларда да ойноп көргөнсүзбү? Же өзүңүздө мисалы көп жүргөн, мисалы азыр футбол болобу, башка спорт түрү болобу, мына жылдыздар бул чабуулдагы оюнчулар жылдыз болот. Анан сиз да ошол чабуулга ойносом, салым салсам деп кыялданчу элеңиз. Коргонуу позициясын кантип тандап калдыңыз? Мен башында ушу эмеге эле жерге эле ойноп жүрдүм 2016-жылы. Андан кийин 2017-жылы мени коргонууга койду. Ошондон улам анан коргонууда жүрдүм. Ортодо 1-1ге да отур деди. Бирок мага баягы билбейм, ар кимге ар кандай, мага баягы элдин алдында көрүнүп жана антип улак салып андайды деле көп өзүм каалаган жокмун да. Мага ким салса ошол салсын, болгону баягы жеңиш болсо, ошону менен ушул күнгө чейин келатабыз да. Бизге баягы защитниктерге көп деле эмеси кызык эмес да. Ар кимге ар кандай болушу мүмкүн, бирок мага андай деле кызык эмес. Өмүрбек салса мен салгандай боло берем да. Анысы кандай, ар бир чабуулчу салса ошо биз салгандай боло беребиз, биз болгону аларга шарт түзүп берсек деген эле нерсе. Быйылкы жылы өзгөрүүлөр болду эрежегечи. Анан жаңы эрежелерде коргоочулар башкачараак ойноп башташ керекпи? Кандай ойлойсуз? Азыр жылдан жылга оюндун да мындай карасак бир чети
баягы кызыгы кетип бараткандай да. Жылдан жылга кыскарып келатат баардык нерсе. Сүзүш баягы мурда урдурмай 2 метр 1 метр болсо азыр баш эле алып салды. Бүт айтор оюнду кыскарып келатат. Эми ойлоносуң кандай оюн болуп калат бара деп. Если чындап Көкбөрүнүн өнүгүшүнө ушундай эрежелер баягы бир жакшы эме берет дей турган болсо, анда каршыбыз деле эмеспиз да биз. Каршы эмеспиз ага. Анан өнүгө албай эле наоборот Көкбөрү жок болуп кетпейби деген ой бизди ойлондуруп келет. Көрөбүз эми алдыда дагы. Мына ушул акыркы турнирде коргоочулар кандай ойноду себеби дегенде жанынан салып бир аз сүртсөң эле жаза маамга кетип жатат. Анан ушундай учурда кантип өзүңүздү мындай ойнойн деп чечтиңиз? Кандай ойнодуңуз? Азыр эми бир чети ар ким айтып атат эми баягы оюндун кызыгы кетти, баягы улак чапкандай да болбой калдык депчи. Келип жана силер айткандай атка жакындасаң уже удаление, атка жакындасаң удаление. Мурда баягы атты сүзгөн аттардын баасы аябай кымбат болуп, ошондой ат издеп калган командалардын баардыгы. Азыр уже бөлөкчө аттарды издеп баштадык да, жана ортого түшкөн айдын аттарды карап баштадык да. Себеп дегенде алар сүзбөйт, атка барып жармашат да. Азыр эми ошондой эле ат таап, бирөөгө жармашып эле ошонун жанынан чыкпай жүрүш керек болуп калды. Ошондой болуп калды. Мурда сүзүп, жармашып ушундай болчу, азыр сүзгөн аттар уже командага керек деле болбой баштады. Ошол акыркы турнир жөнүндө сөздү да жыйынтыктап коелу. Ынтымак, достук, кызыктуу оюн болду. Эми тарыхтагы бир эң кооз оюндардын бири болду окшойт. Анан кошумча убакытта жеңилип калдыңыздар. Бул турнирге ынтымак кандай даярданган, анан жеңишке жетүүгө кайсыл факторлор бир аз тоскоолдук кылып койду? Эми баягы ынтымак менен достук финалга чыкканда эл классика деп көптөр күтөт да бул күндү. Анан эми баягы достук командасы чындыгында эң мыкты курам болгон булса, мындай айтканда Кыргызстандын курама командаларынын бири болгон. Алар дагы жакшы дайынданды, биз деле баягы колдон келген аракетибизди дайындандык, биз деле эми курама командага биз дагы баягы өзүбүздүн тактикабызды койдук, тигини койдук, муну койдук эми. Күчтүү экен. Утту алар эми. Андан кийин баягы тең чыктык. Золотой убакытта ушу бир оюндун дагы эмеси болду, айтор биз өзүбүз да жаңылдыкпы, бир оюн эми эбеттен себеп болот да. Ортодо жаңылыштыктардан эле ушундай эмеге катага бардык да. Анткени Ноорузду күнөөлөйбүз, тигини күнөөлөйбүз, анан кимди күнөөлөсөк деле эми оюн ошого тартып турду да. Ошентип золотой убакыт башталарда 1 минутанын тегерегинде эле утулдук окшойт, бир 10 минутага жетпей эле, башында эле 1 эле минутанын эмесинде Кубантай алып эле салып салды да. Биз бирок оюнду Искакты, Манасты тоос ошентип отуп эле биз Искак, Манас менен алышып отуп эле баардык улакты Кубантай салып салды да. Ошо мисалы башында мына биринчи, экинчи бөлүктү ортон бербей жатканда, Аватар, анан Кортеж жакшы ойноп жаткан. Анан үчүнчү бөлүктө ошол достук командасы же жеке Кубантай өзү мындай башкача тактикага салып, ортого кирер самат улакты алып кетип жатты да. Анан ошол нерсени байкап, мына негизги убакыт бүткөндөн кийин ошол нерсени карап, Кубантайды жабыш керек деген ойлор келдиби? Же ошол жерде байкабай калдыңыздарбы оюн учурунда? Эми баягы оюнда көбүрөөк отуруп ойлонгонго убакыт да болбой калат да. Аны эми ошол момент эле алар дагы эми биз коюп аткан тактиканы алар да коюп атты да. Анткени баягы Аватарды Кыргызстандын эң алдыңкы аттарынын бири болсо, бирок Аватарды дагы башкарып чаба турган балдар аз да. Норустан башка көп бала минип чаба албайт. Анын үстүндө кичине характери да бөлөкчө да Аватардын. Ошондой эле Кубантай дагы ага тактика түзүп атты. Мисалы Аватар баягы бир момент жини келип эме кылганда, кайрылбай дагы, башын тарттырбай да кетип калган эмелери болуп кетет да. Анан эми алар дагы ошого тактика жасап, ошентип иштеп атты. Эми Кубантай негизи Кыргызстандагы эң мыкты балдардын бири. Кубантайга сөз жок да эми. Жалгыз Кубантай ойногондой болду да баягы ынтымак менен. 4 улакты эми финалда негизи кыйын да. 4 улак бир улакчы салыш. Анан жалгыз Кубантай салып салды да. Аватар деп калдыңыз. Буга чейин Аватарды дагы сиз ойнотуп, бир жылдай
Аватар менен чогуу ойногонмун деп калгансыздар. Анан ошол Аватар, ага чейин Геркулести да ойнотконсуз. Ошол жөнүндө айтсаңыз. Аватарды канча ойноттуңуз? Анан Аватар менен күн шалбай койдуңузбу? Аватар жөнүндө айтсак, Аватарды эң алгачкылардан болушу Жокки, биздин азыр капитан Орозбаев. Ошол агабыз алып барып 1 жыл чапты. Андан кийин мен чаптым 1 жыл. Таласта алып барып чаап, ошо эми бул өзү характери аябай бир бөлөк жат да. Анан мен өзүм негизи ушу айдын зачтадан башка полицияга баргым келген жок. Мындай айтсам, ушу Аватар мени көбүрөөк бут жагымды баягы травмага ушул ат алып келди да. Анткени бутуң кайрып кетет. Айдын чапкан балдарга негизи баа иле бериш керек да. Эң көп нерсе ушуларда болот. Ат эми баягы берки аттардай болуп түз жүгүрүп кетпейт да, жармашып келип бир атка урунат, тиги атка урунат, буттун баарын кайрыйт. Эми бул балдар мыкты балдар, айдын чаап жүргөн. Анан мен өзүм негизи ошодон эметтимби? Мен өзүм каалаган жокмун. Анан 1 жыл чабып эле анан мен позициямды өзгөрттүм да. Мен айдын чаппаймын деп. Анан зачта эле чабайын деп, ошол себептен айдынга басым жасаган жокмун. Аватар менен кайсы ички райондор арасына мелдештерге чыгып калдыңызбы айыл жергесинде? Мен Оюндарга чыктыңызбы? Таласта чаптым мен муну. Анан Бишкекке алып келип чапкан жокмун. Талас ичинде райондук аралыктарда чаап жүрдүм. Андан кийин ушу командадан эле сунуштар болду. Ушу Бишкекке да айдын чап деген. Анан мен өзүм баш тартып чаппай койгом да. Мына карьераңызда көп эле ат миндиңиз. Ошол эсте калган эң күчтүү аргымактар ким болду? Бир үчөөнү же жоктон 1-2 айтып кетсеңиз, кими сизге көбүрөөк жакты? Мен ошо эң келип көбүрөөк чапкан аттардын бири ушу Байрак болду. Ал дагы ошо Кыргызстандын эң мыкты аттарынын бири эле. Андан кийин эле ошо Намыс деген ат чаптым. Ошо көбүрөөк Байрак чаптым окшойт 3 жыл. Калган аттардын баарын эле 1 жыл же 1 оюн. Ошо Байракта эң туруктуу бир 3 жылдап ат чапкан жокмун да. 1 жыл 1 оюн же 2 оюн ушинтип эле келатабыз ушул күнгө чейин. Байрактын мүнөзүнө токтолсоңуз, ал кандай ат эле, кайсы жактан алынган, канча сомго сатып алынган жана андан кийинки тарыхы кандай болду? Азыр каякта дегендей. Ал ат мындай өзү жоош ат эле. Ал өзүбүздүн эле Таластан алынган, ушу Чолпонбай жактан алып, аны 2019-жылы алып келген ал атты. Ошол убакта $7.000 болгон баасы келген биздин командага. Аны ушу биздин азыр бизге ушу чоң салымдарын кошуп жүргөн Даки деген агабыз бар Таласта. Ошол агабыз алып келип берген. Ошодон 3 жыл чабылды. 3 жылдан кийин арткы бутунан травма алып калып ат. Ошодон кийин 1 жылдай ат эс алууда турду. Адан кийин алып келип чапсак, ат мурдаңкы өзүнүн эмесине келе албай койду. Ошону мен көпкө чейин эле жүрдү ат. Анан бир жыл болду го дейм, ушу Нуржан Мелисбек уулу үйүргө алып барып, ошол жактан ат өлүп калды. Намыс аргымагына токтолсоңуз. Намыс аргымагында ушу бир айылдык бир инилер бар эле биздин. Ошо инилер байкеске ат алып берели деп, анан издеп жүрүп ушу аны да ушу шаардан алып кеткенбиз. Аны ушу биздин мурдаңкы жетекчи Дамир деген байкебиз бар, ошол кишиден алып, ошону үйрөтүп чабабыз деп бир 2 жыл чаптым. Мен айылда Таласта чаап жүрүп анан. Ал дагы эң мыкты аттардын бири болду. Ошону мен ынтымак командасына ушул жака сатылып алып келдик. Ошону мен 1 жыл чапкандан кийин бутунан травма болуп калды да ат. Ошо мен чабылбай калды. Өзүңүзгө кандай ат жагат? Кандай мүнөздөгү аттар? Анан акыркы учурларда кайсыл аттарды минип жатабыз? Анан окшошпой жатабы? Кандай болуп жатат? Мага эми өзү жоош ат болсо, анан жоон жолпу мындай чарчоону билбеген аттарды аябай жакшы көрөбүз. Анткени оюн бизге ошого алып баратат да. Баягы күчтүү аттардын оюнун талап кылып атат. Азыркы күндө ошондой бир күчтүү аттарды таппай жатабыз да. Азыркы менин стилиме ошо ат келбей жатат, ачыгын айтканда. Бирок издеп атабыз, таба албай жатабыз да мыкты аттарды. Акыркы турнирде кайсыл аттарды миндиңиз? Анан купуңузга толдубу? Же алмашып ар кайсы атты миндиңизби? Биздин командада бир атка байланып калбайт балдар.
ынтымак дегендей эле баягы 12 ат болсо 12 бала болсо ошо 12 баардыгыбыз эле чаап алсак бири бирибиздин атыбызды алмашып мине беребиз. Азыркы күндө деле эми баягы жакшы эң мыкты деген аттарды тандап келип атабыз. Анан баягы болсо деле дагы деле бирөөнүн аты жакшы көрүнө берет да бөлөк команданын аттарычы. Анан ошолордун аттарына салыштырып эле дагы деле ат издеп атабыз да азыркы күндө деле. Алдыдагы облус аралык мелдешке кайсыл атты минейин деп жатасыз, анан жалпы ошол Талас облусунда курамында аттарда жаңылануу барбы? Көпчүлүк ынтымактын аттарыбы же андан башка да аттар барбы? Алдыда боло турган оюнда баягы президентский кубокто чапкан эле атты чабабыз, Король деген. Командада азыр ынтымактын аттары почти 80% ынтымактын аттары. Анан эми баягы оюнда кичине травма болуп калган бир 2-3 атыбыз. Ошолордун ордуна азыр жаңы аттарды издеп атабыз. Ошолордун ордун жаңы аттар менен толуктайбыз да. Могу жаңы келген балдарга дагы ошо жаңы аттар менен толуктанат ордулары. Ынтымакта ойногонуңузга 8 жыл болгон экен. Ошол 8 жыл ичинде өтө көп жолу чемпион болдуңуздар. Анан эң бир эсте калган турнир же эң эсте калган оюн кайсы болду? Өзгөчө эмоцияларга бой болуп, эсте калганы 8 жыл ичинде. Ар бир жылда чемпион болгондо ошол бир мыкты оюндардын бири боло берет. Ушу былтыр жаңы ипподромдо ойногон оюнубуз бизде эсте калыптыр. Анткени алдыда полуфиналдарда биз ошол азыркы бузулуп кеткен ипподромдо ойноп, ошол жерден достук командасына утулуп калганбыз полуфиналга чыгаарда. Андан кийин кайра биз өзүбүздүн тайпадан чыгып кетип, крест на крест болуп калып, анан эмеге барып, жаңы ипподромдон кайра биз ошо финалга чыгып кеткенбиз да. Кайра ошол жерден аттарыбыз травма алып, ушул жерден 8 ат менен ошол жерде ойноп, жаңы ипподромдо кайра достук командасын жеңип алганбыз да. Ошол оюн эсте калыптыр, анткени баягы көп нерсени азыр оюнду ат чечип калбадыбы оюнду. Баягы 12 атыбыз толук турганда жеңилип калганбыз. Анан кайра аттарыбыз травма алып ортодон. Ошенткенде кайра жеңип алганбыз да. Ошол эсте калыптыр. Эң чоң өкүнүч ошо ызаланган оюн кайсы болду, кайсы турнир болду? Эми ар бир оюнда утулуп калсаң ызаланасың. Анткени ушул могу президентский кубокто ушундай дайындандык. Көп турнирлерге көп утулганда көп кайгырган эмес элем. Утулуу эми бардык эле кайгырат. Анан кийин ушу байөңкү президентский кубокто кайгырдым да. Себеп дегенде же ушундай өзүмө ишендимби билбейм, айтор же өзүм ошондой дайындандым, бирок чындыгында ушундай ниет коюп аябай дайындыкта элем. Ошондо кичине баягы ызаландым да, чынын айтканда. Жеңебиз деген ойдо туруп эле же жана 20 секунд бизге аябай эме берип жибердиби, ушундай бир ошентип ошондо кичине ызалык болду да. Негизи бул мыкты улакчы болуш үчүн талант керекпи же эмгек керекпи? Кандай ойлойсуз? Буга эми баягы эмгектениш керек го. Эми баягы талантым бар деп жүрө берсең деле болбой калышы мүмкүн болуш керек да. Менин оюм. Эми баягы мыкты улакчылар чындыгында ушунчалык эмгек кылат да. Мына Манас ошондой эле. Булар деле ушу эмгектенип жүрүп ушу мыкты улакчыга жетти го деп ойлойм да. Учурдагы эң мыкты улакчылардын бири Өмүрбек Эсенұлы да. Өмүрбек 2020-жылы келген ынтымакка. Сиздин көз алдыңызда чогуу жүрөсүздөр биринчи келгенден баштап. Анан азыр жылдыз болгонго чейин 5 жыл аралыгында Өмүрбек кандай эмгектенди, ошол эмгектин аркасында жеттиби, кандай өсүш болду? Кандай баа бересиз? Өмүрбек эми баягы жаш эле келди командага. 2020-жылы келип ушу биздин арабызда жүрдү. Эми буга дагы мисалы ушу эмгектенди да, бул бала дагы ушу улакты кууду чындыгында. Кайсы жерде улак десе ошол жерде жатпай жүрдү Өмүрбек, аркасынан кубалап чаап жүрдү. Эми буга дагы бир өзүнчө бир керкилер мисалы улакчы болом деп эле жата бергенде эле болбойт да. Бул бала чындыгында баягы изденди да. Кайсы жактан эме кылсам деп. Азыр эми Кыргызстанда алдыңкы улакчылардын бири. Буда эми баягы жөнөкөйлүк да бар да. Жөнөкөй болуш керек да. Өмүрбек мисалы мына азыр келгенде канча жыл болуп калды? 6 жыл болуп калды. Быйыл эле жаштар келип, Өмүрбектен кичирөөк жаштар келип, ошо 6 жыл
мыкты улакчы болсо деле ошо ынтымак командасына мисалы чай куюп эле биздин алдыбызда мисалы биздин инилер болуп эле жүрдү да. Ошол себептен кичине өйдөлөп келатабы деп да ойлойсуң да. Демек жөнөкөйлүк дагы маанилүү бул спортто. Мааниге ээ го чоң эле. Анан баягы текебер болуп турса ал адам деле көпкө чейин барабы барбайбы ким билет да. Анан ошол 8 жыл ичинде сизге башка клубтардан сунуштар болгонбу? Анан ошол 2023 же 2024 жылдын башында ынтымактын курамы жарыяланып жаткан ошол 5 номер деп айтпай, анан кийин бир нече убакыттан кийин айтылган да. Ошондо кандай келише албай ортодо бир аз пикир келишпестиктер болдубу же жөн эле интрига болду эле, кандай болду эле ошо? Эми баягы жылына келишимде убагында ошо жазга маал сунуштар түшүп турат командалардан. Азыр эми команда түптөгөн адамдар баягы защитаны, анан кийин нападение баардыгын карайт да, анан команданы ошого жараша түзөт да, анан ошо защитаны жылына келишим убагында ошо чакырып турат да. Анткени ошол убакта дагы бөлөк командалардан сунуш түшүп, анан кичине келишпестик болуп калды да. Бир аз талашып калдык. Ошол себептен кичине суроо белгиси болуп калган да. Ал деле эми баягы көпкө чейин эме болгон жок, бирок ошол момент эле чечилген да. Анан эми баягы соц тармактарына тараганча же ошончо убакыт болуп кетти, ушундай болуп кетти да ошол убакта. Сыр болбосо кайсы командалардан сунуш болгон мына ошол 8 жыл аралыгында? Эми бул баарыбызга белгилүү эле да, азыр Кыргызстанда 4 команда бар да мыктылар. Ошо 4 команданын ичиндеги эле командалар да. Эми мына улуттук курама команда үчүн ойногон оюндарыңызга келели. Алгачкы жолу 2018 жылы кошулдуңуз. Ошол кошулганда кандай сезимдер болду? Анан биринчи ошол катышып мына дүйнө көчмөндөр оюндары болду да. Өзүңүз кандай деңгээлде көрсөтө алдым деп ойлойсуз? Улуттук курамада ойноо кандай экен? Буга чейин мисалы башка командалар менен атаандаш болуп келсеңиз, достук Сарыөзөн, алар менен чогуу бир командада ойноп, чогуу бир намыс үчүн ойнодуңуздар. Ал сезимдер кандай экен? Мен ошо баягы мен үчүн ошол 2018 жыл эң мыкты жылдардын бири болду да. Ошол жылы ынтымак командасына кирдим. Андан кийин эле көчмөндөргө тандалып калдык. Көчмөндөргө тандалып калганда ушундай бир жакшы сезим болду да. Сүйүнүч болот, эми өзүң жаңы ынтымактын курамына кирдим деп атсаң эле Кыргызстандын курамасына кошулуп калдым да. Ошол күнү түнү менен уктаган эмес болуш керек эле да. Сүйүнүчтөн. Сүйүнүп ошол убакта мен Таласта элем. Түндөп жолго чыккам, эртең менен саат 6-да келип калгам го курама командага. Анда деген ушу казак келген эмес. Келип бирок ошо эмеге финалга чыкпай, полуфиналда Өзбекстанга утулуп калган да. Анан Кыргызстанга аябай эле жеңил оюн болгон, бирок мен ошол убакта курамага жаңы келгендиктен эми ал жерде кандай оюн көрсөтөрүн билинбей деле калат. Эми баягы оюн күчтүү болбогондон кийин, оюн баягы жай анан слабый болсо, ал эч бааланбайт да. Күчтүү оюнда билинет баягы ким эмне жумуш кылып атканы. Ал жерден эми баягы эч ким деле баа бере албайт го дейм, мыкты ойнодум деп. Эми атка мине албай жүргөн бөлөк өлкөнүн оюнчулары менен кантип мыкты ойнойсуң. 2022 жылы Түркияда 2 курама команда барды. Сиз Жер улакка кошулдуңуз. Анан ошол көк бөрү менен Жер улак деп бул жетекчилик бөлдү. Анан сиз өзүңүз мына көк бөрүгө ойносом деген ойлор бар беле же Жер улакка деле ыраазы болдуңузбу? Негизи кантип бөлдү ошол жетекчилик тараптан? 2022 жылы ошо Түркияга баягы жетекчилик тараптан ушундай эме болду. Эми биз баягы кыргыз болуп өзүбүздүн оюнубуз Тайгазан болгондуктан эми ким эле Тайгазандан башка оюнду ойногусу келет. Баарыбыз эле Тайгазан ойногун келет эми. Анан биздин үстүбүздө федерация бар да. Анан федерацияга биз баш ийебиз. Анткени ошол жак тандап, силер бул жакка чапкыла дегенде, биз ошолордун айтуусу боюнча ошо Көкбарга ойногонбуз. Болбосо эми өзүбүздүн Тайгазаныбыздан башкага ойногоң деле келбейт го. Ошо Көкбарга даярдык кандай болгон? Биякта даярдандыңыздарбы? Анан Түркияда деле оюндар анча болгон жок, бирок финалда Казакстанга 1 упай менен жеңилип калдык. Түркияда оюндар кандай болду? Түркия жергеси жөнүндө жалпы айтып кетсеңиз. Биз 2022 жылы биз дагы аябай жакшы дайынданганбыз. Аябай жакшы дайындыкты көрдүк.
утабыз деген ой менен бардык Түркияга. Түркияда дагы бандык кыргыздар бизге аябай жакшы жардамдарын беришти алар. Аттарды таап берди, ошол жактан ат тандадык. Казактар деле тандады, биз деле тандадык, бирок эки жактын аттары деле бирдей болду да. Анткени эми бул жактан кыргыз ар ким өзү ат алып барган жок, ошол жактын аттары менен чаптык да. Баарыбыздын атыбыз бирдей болду. Биздин утулуп калганыбыздын бирден бир себеби биз ушу жерге улак чаппагандыктан утулдук деп ойлойм да. Себеп муляж болуп калды ал жерде. Жана эмеге тыштаганда биз алардан 2 очко негизи ушундай утмакпыз да. Биздин 2 салымыбыз түшпөй калды ал жерге. Муляж алып келип тыштаганда өтүп кетип атты да. Бирөө жетпей калды, бирөө өтүп кетти да. Тигилер болсо 4-өөнү алды, 4-өөнү жаңылбай таамай салып утуп кетишти. Алар эми дайыма ошентип чаап жүргөн эмеден болуп калды окшойт. Тажрыйбасы көп. Бизди ошентип 4-3 эсебинде утуп кетти. Биз ошо 2-2 түшпөй калды биздики. Анан 2024-жылы кайрадан жер улакка кошулдуңуз да. Бирок бул иретте атайын күчтүүлөрдө жер улакка кошулду окшойт. Бирок сиз ага карабастан Көкбөрдө ойногуңуз келгенби? Анан жер улакка кошулганда кандай сезимдер болду? Бул 2024-жылы биздин өзүбүздүн ыңкмак командасы Эрлан жетектеди. Андан кийин эң Кыргызстандагы азыр эң мыкты деген балдарды ушу Көкбарга жыйнады да. Биз анткени өздөрүнүн жеринде барып туруп утуп келебиз деген ой болду Казакстанды. Ошон үчүн эң мыкты балдарды топтодук. Биз деле чындыгында утабыз деп ушунчалык бир эме кылып бардык. Бирок биз ойлогон тактикадан дагы тигилер вообще бөлөк тактиканы ойлоп койгон да. Биз аттарыбыздын баарын один кылып, бирден тосуп алабыз. Чапса чапсын деген эме менен барганбыз, бирок алардын тактикасы биздикинен да ушундук болуп калды да. Биз ойлогондон да вообще. Кандай тактика кылып жиберишти? Алар эми баягы биз ойлодук, азыр один менен убакыт бүтүрөбүз дедик да. Жок, алар андай кылган жок да. Биз одинге киргенде тигилерди алдыртып туруп, өздөрүнүн балдарын алдыртып систок берип туруп алды да. Тигилер качан улакталат, ошондо систок берет. Качан улакталат, ошондо систок берип ошентип туруп алды. Ошодон жеңишке жетишти да. Негизи ошол Казакстанга барганда алгач сый тамак болуп, эки команданын оюнчулары бири-бири менен достошуп, бир жакшы мамиледе болгон да. Андан кийин кайра сүйлөшүп көрдүңүздөрбү оюнчулар менен? Азыр мамиле барбы негизи? Жок. Бизди барып тосуп алып эми башы баары эле жакшы болуп башталат да. Барганда эми жакшы эле бири-бирибизди сыйлашып эле дастаркан үстүндө чайлашып отурдук. Андан кийин баягы оюнга чыкканда баары да өзгөрдү да, оюн талаасында. Баягы таанып жүргөн балдар тааныбай эле аркасын салып баштады. Же аларга дагы үстү жаанан ошондой эме келгенби, ким билет аны. Ошону менен оюн талаасында нуктун баары бурулду да. Талас чергесинде ошо Казакстанга чектешти, анан кээ бир оюнчулар ошо Казакстанга барып ойноп турат, мелдештерге катышып турат. Сиз дагы ошол Казакстанга барып ойноп турасызбы негизи? Эми биздин талас жакка келип бирин-экин ойноп калыштары мүмкүн, бирок азыр Кыргызстандан деле чыгып Казакстанга барып ойношуп атпайбы балдар. Бирок мен өзүм чыгып ойногон жокмун. Мен сыртка чыгып ойнобойм. Үй бүлөңүз тууралуу айтсаңыз, үй бүлөңүз кайсы тармакта иштейт, ата энеңиз канча бир туугансыз, анан эниңиз дагы мына кесипке улакчы экенин билебиз. Биз эми айыл жергесинде, мен үй бүлөм карапайым эле айыл жергесинде жашайбыз. Баарыбыз баягы дыйканчылык менен аракет кылабыз, мал багабыз дегендей. Үй бүлөдө мен өзүм 4 тууганмын. 3 эркек, 1 кызбыз. Үйдүн улуусумун. Үйлөнгөм, 2 баланын атасымын. Инибиз дагы ошо ал дагы улак чаап жүрөт. Ал дагы белгилүү командаларда чапты. Ортодон ошентип жүрүп травма алып калып, ошо травмадан байланыштуу азыркы күндөрдө ошодон эс алып калды да, ошодон кийин азыр чаппай жүрөт. Ошол мына убагында ынтымакта да мына 1 жыл ойноду. Анан ошол жаракатынан кайра кайтып келиш оор болуп жатабы? Анан негизи эле ошо улакча жаракат алгандан кийин кайра оюнга келүү канчалык оор?
бул эми ар ким эмеси ар кандай экен. Болгону ал ошо ынтымакта жүргөн учурунда ошол убакта травма болуп жүрдү да. Акырегинен связкасы үзүлүп кеткен. Ошодон кийин ынтымактан как раз оюн бүткөндөн кийин күзүндө опрессияга бердик. Ошону менен кайра опрессиядан келип, баягы колу өзүнө келгенче кайра баягы өзүнүн мурдаңкы эмесине келе албай койду да бала. Мурдаңкы физикасына, мындай айтканда, дайындыгына жете албай койду. Ошону менен дагы деле азыр ошентип жүрдү. Азыр эми Кудайга шүгүр жакшы болуп калды. Эми алдыда эми кайра көрөт го эми. Эми мына Көкбөрү тарыхында мына сиз өзүңүз жактырып кичинекейде көргөн кайсыл 3 оюнчуну баалайсыз? Кайсыл оюнчуларды көрүп мындай баалап күмбөр тутуп, ошолордун оюнун көрүп өскөнсүз? Мен ушу кичинекей кезде Улан Кыбыраевди көрүп жүрдүм. Мен баалаган оюнчулардын бири. Мындай өзүнүн жүргөн жүрүшү, анан адамга болгон немелерин бири да. Андан кийин ушу Сары Өзөндөн Насакеев Улан, ушулаганда аябай мыкты баалайбыз. Ал дагы эмне деген оюндарды өткүзгөн жок. Ал дагы Кыргызстандын эң мыкты улакчыларынын бири да. Анан Кочкеевдер, Муха, андан кийин тиги ким десе элем, унутуп калгам. Нурмухамбет. Нурмухамбет. Ошоларды көрүп жүрдүк. Учурдагы эң мыкты улакчы деп кимди эсептейсиз? Азыркы учурда. Азыркы учурда эң мыкты улакчы деп ушу Манас го дейм. Эң мыктылардын бири да. Топ 3 дагы кимдер айтат? Топ 3 Кубантай, Өмүрбек, ушу Дастан го. Анан Көкбөрү тарыхындагы эң күчтүү 3 ат. Көкбөр тарыхында эң мыкты 3 ат. Азыркы болуп аткан аттарбы же өтүп Буга чейин ойноп кеткендерди айтсаңыз. Учурдагыны өзүнчө айтабыз. Буга чейин ойноп кеткен аттар ушу БТР, Сары Өзөн командасында ойноп кетти эле. Анан ушу биз жактырган аттардан ушу Туман бар эле. Анан Бойко бар эле да. Учурдагы эң мыкты ат. Азыркы учурда эң мыкты аттардын бири азыр эми баардыгы эле айдын көз каранды да. Ушу азыркы учурда ушу Аватар го. Биз ынтымак командасынан эми ар бир командада аттар мыкты аттар болуп кетпеди азыр. Баардыгы эле мыкты аттарды. Намыстагы Фаворит, Достук командасында бар Сусамыр деп. Мына өзүңүз кыялданган ат барбы? Азыркы учурда башка командада ойноп жаткан ушул атты минсем деп. Ушу Достук, Сары Өзөн же Намыста ойногондордон. Азыркы учурда жок, мурда кыялданды элек, ушу мурда Манас чагып жүргөн Кулунду аябай бир жыл суктандык окшойт ошол аттын аркасынан кубалап. Азыркы күндө жок. Анан буга чейин жер-жерлерде көп оюндар болду да. Жалал Абад көрдүңүздөр, Баткен көрдүңүздөр, Нарын көрдүңүздөр. Анан ошол алыс жакка барып ойногон кандай артыкчылыктары бар экен, кандай терс жактары бар экен? Бир чети эми баягы Кыргызстандын булуң бурчун кыдырып чапкан жакшы эле болгон, кичине жолдон кыйналып каласың, аттар да кыйналып калат экен, аттар анткени ар кайсы поле ар кандай болуп калат экен да. Баткенге бардык, Баткенге барсак поле таш болуп калды. Аттарыбыз келгенден кийин көпкө чейин өзүнө келе албай, аттардын буттарынын баары шишип, көп аттарыбыз травма болуп келген да Баткенден. Анткени поле аябай таш болуп калган да, курч таштар болуп, аттын буттарынын баары тилген да. Ар кайсы поле эми баардыгы могу Чолпон атанын полясындай болсо анда жакшы эле болмок, эл жер көрүп, кыдырып жүрдүк. Анан ар кайсы поле бири-бирине окшойт. Жатканга кичине аттарды койгонго, ошо условиялар кичине турамезирээк болуп калып атты да. Анан Аккулат майданы тууралуу айтсаңыз, ал жок болуп, азыр жаңы Аккулат майданы көп жүрөгүм сындап жатат. Мындай улакка ыңгайсыз жер экен деп. Кандай баалайсыз? Мурунку Аккула кандай эле жана азыркы жаңы ипподром кандай? Эми бул жерде деле азыр эми негизи эми жетишкендик болуп келатат го баардык нерсе деле. Бул жерде деле азыр мүмкүн ай талабы болуп турат да эми.
тегерегин көтөрүп жакшы эмелер менен иштеп чыкса бул деле эми мыкты жердин бири болушу мүмкүн да. Анан эми азыр эми Айталаада ким келе жагат да, эми ап-ачык тегерегин баары шаңырай турса эми эч кимге деле жакпайт да. Анан эртең Кудайым буйрса эми жакшы эме болуп түшүп кала турган болсо, жакшы эле болот го дейм, баардыгына жаккан эле жер болот да. Ак Кула эми бул биздин алгачкы көрүп жүргөн жерлерибиздин бири да. Ал жерде вообще бөлөк болчу да. Оюн талаасы жанында, түбүндө бүт оюнду үстүнөн көрүп турчу да. Анан эми тиги жерде эле ошондой кылып туруп бир жакшы дизайн менен иштеп чыга турган болсо, жакшы эле жер болот го деп ойлойм келечекте. Анан федерация акыркы жылдары мына көп турнирлерди уюштуруп жатат. Айыл өкмөттөр аралык, райондор аралык, райондор аралык болуп Талас району келип чемпион болуп кетти. Анан ошол турнирлер керекпи? Мына поколение мелдеши болду. Ошондой турнирлердин көп болушу бул оюндун өнүгүшүнө салым береби, кандай ойлойсуз? Сиздерге жагып жатабы ушундай оюндардын көп болуп жаткандыгы? Оюн эми биздин жумуш да бул. Андан кийин эми жакшы эле оюндар болуп атат. Элге жагып атат. А бизге эми биз өзүбүздүн жумуш болгондон кийин бизде эртең улак десе эртең деле барып чаба беребиз, наркы күн десе наркы күн деле барып чаба беребиз да. Жакшы оюндар болуп атат негизи. Жакшы бул нерсечи. Жакшы оюндарды иштеп чыкты, райондук кылды, айыл өкмөттөр кылып атат. Жакшы оюндарды алып чыгып атат. Андан кийин поколение деп чыгарып атат. Жакшы оюндар болуп атат да. Ошол кайсынысы сизге көбүрөөк жакты? Анан муундар аралык мелдеште сиздердин командаңыздарда күчтүү деп жаткан, бирок жыйынтыгында жеңиш боло албай калды. Ошол оюн тууралуу айтсаңыз, муундар арасындагы. Муундар тууралуу айтсак эми биздин поколение негизи состав жакшы болчу аябай. Жакшы болуп дайындандык биз деле. Анан кийин негедир билбейбиз, кандай себептер менен утулдук айтор. 92-лерге утулдук. Полуфиналга чыкпай да калдык. Группабыздан да башты группадан да чыкпай калдык. Ошол группада чогуу болуп калдык. Ошол жерден утулдук 92-лерге. Эми аны тиге шылтап, буга шылтагандан эмне? Оюнда утулгандан кийин эми утулганда билиш керек да. Утулгалы эми күчтүү состав болуп, көпчүлүгү ошо 93-төр утат поколениянын деген, бирок ута албай калдык да. Анан эми бул деле бир чети мындай жакшы эле оюн болот экен. Бирок баягы үстүдөн бир чоңураак адамдардан же жетекчи тарап шайлаш керекпи, ушундай экен да. Болгон жалаң өзүң курактуу достор болгондон кийин чогуу ат мине албай калат экенсиң. Бири тиякта эч ким кат айта албайсың, баягы жора жолдош болгондон кийин. Ошондой да болуп калдыбы деп ойлоп калдык да. Анан мына капитандык ошо башкарыш керек деп атпайсызбы? Сиз убагында ошол мына 1 жыл ынтымактын капитаны болдуңуз. Капитандык болуш жоопкерчилиги кандай экен? Сизге жактыбы капитан болуш? Же бул жумуш оор бекен? Капитандыктын эми баягы милдеттери көп эле. Анан кийин монтип баягы үйрөнүп чогуу жүрүп калган командада жеңил эле да. Анткени жаңы курам болуп калса анда кичине кыйынчылыкка жетиши мүмкүн. Анан азыр эми ынтымак командасында мурда мен 1 жыл болдум. Ага чейин Жoko эке болуп ушинтип жүрдү да. Курам ошол убакта алмашпай эле тегиз жүргөн, алмашса бир бала алмашып ушундай болчу да. Ал жылдары бизге андай деле кыйындык туудурган жок. Себеп дегенде бири-бирибизге көнүп калган балдарбыз, талаз ичинде жүрөбүз. Үй бүлөлүк катташтарыбыз бар, жора жолдошбуз баарыбыз эле. Жoko эке эле улуу да бизден 86, анан калган курам башты 1 жаш, 2 жаш ушундай эле да, ортолорубуз 95, 96, 93 ушундай. Анан ал убакта андай деле кыйынчылыкка турган жок. Бүттүгү айттырбай билет да эми балдар. Анан мына Жойко Орозбаев, капитан, машыктыруучу, легенда Орозбаев агабыздын командада ордо канчалык? Капитан катары, машыктыруучу катары. Бул адам азыр ынтымакта орду аябай чоң да. Баягы азыркы биздин башчыбыз Эрлан болуп атса, Эрландан башты кийинкилерден эле бири да бул. Үстү-үстү 3 адам болсо, 4-үнчүсү ушул адам да. Себеп дегенде ошо команданын көп нерсеси ушул адам менен чечилип атат. Ушул адам айткандай болот. Бул адамдын орду ынтымак командасында аябай чоң. Капитан дагы, биздин тренерибиз, кимибиз эмне кылсак дагы ушул кишинин баягы сөзү менен
болуп атат көп нерсе. Машыктыруучулар ар кандай болот да, мисалы башка спорт түрүндө айтсак да, бири мындай жай сүйлөп түшүндүрөт, бири эмоция калтырып, бири анан Жөкө Розбаев кандай машыктыруучу? Оюн жүрүшүнө, тактикаларды түшүндүрүүдө, оюнчу ката кетирсе ага жай сүйлөбү же урушабы? Мүнөзү кандай? Машыктыруучу катары. Машыктыруучу катары эми анчалык деле баягы эмоциялдуу эмес. Баягы урушуп, Кудай сактасын, эми командада мен ушу 8 жыл болду ынтымак командасында жүргөнүмө. 8 жылдан бери ынтымак командасында бир бала бири менен бир урушкан эмес. Аны көргөн да эмесмин мен келгени. Адан кийин деле мынакей ушул күндө деле антип бирөөсү энеңди атаңды деп бирөөсү менен бирөөсү урушкан эмес да. Анан биздин командада андай уруш талашы жок эле, жай эле отуруп эле чечип алабыз да. Жөкө айке деле мисалы чай үстүндө отуруп же ат бастырып жүргөндө ошол жерден эле жай эле айтып, баягы мисалы каталар болсо. Анткени эми балдар деле аны баары эле көрүп турат, азыр эч ким таанып кете албайт да. Азыр канча деген камера бар. Аны өзү таанып кетсе деле кайра камерадан чыгып калып атпайбы? Анан ал болгон нерсени, кетирген нерсени ошол жерден эле мойнуна алып эле, ооба менден кетип калды жигиттер болду. Кийинкиде мен бузбаганга аракет кылам. Деле баягы ушундай эле чечип алабыз да оңой нерселерди. Белгилүү франциялык жазуучу Марсель Пруст өзүнүн суроолорунан анкета түзгөн. Мына ошол анкетадагы кээ бир суроолорду берип көрөйүн. Сизге өзүңүзгө кайсыл сапатыңыз жагат? Мен ушу көп нерсеге мындай маани деле бербейм да, ошол сапатымго дейм. Кайсыл сапатыңыз жакпайт? Кичине ишенче керекмин да, ошону ишенип кетем да. Эркек кишинин кайсыл сапатын баалайсыз? Эркек кишинин мындай көбүрөөк болгонун каалайм да. Көк бетирээк болуш керек. Айымдардын кайсы сапатын баалайсыз? Айымдардын мындай ийилчек болгону эле жакшы го дейм, ак көңүлдүүрөөк. Өзүмдү кайсыл учурда бактылуумун деп эсептейсиз? Мен өзүмдү ар бир күндө бактылуумун деп эсептейм, анткени кечинде кандай жасасам эртең көзүм ачып турганыма. Бул жашоодо эмнени жек көрөсүз? Бул жашоодо эми андай деле бирөөгө жек көрүшүм деле жок. Кайсы бир окуяга, мисалы же бир адамдын мүнөзүнө ошондой жек көрүү нерсе барбы? Мисалы бул жашоодогу кайсыл окуяны, кайсыл иштерди жаман көрөсүз? Эми азыр көрө берсек көп эле нерсе экен, баягы телефондон көрүп калып атпайлыбы? Ушу баягы зулумдук кылгандарды да. Хоббиңиз барбы? Мисалы ат мингенден башка, кулак ойногондон башка бош убакытта эмне кылган жагат? Андай деле бизде азыр ушу бош убакыт деле болбой жатат. Бошоп калсак эле ат минебиз да биз. Андан башка деле эмебиз жок да, биз анткени кичине бошогон эле ат минебиз. Бул жашоодо учурда жашап жаткан же буга чейин жашап өткөн бир инсан менен жолугуп сүйлөшүүгө мүмкүн болсо, ким менен жолугуп сүйлөшөт элеңиз? Анчалык деле Кудайга шүгүр баардыгы жакшы. Анан эми баягы мен өзүм кичине кезимде көрбөй калыптырмын, эми баягы чоң апаларымды. Баягы мен эс тартканда уже өтүп кетиптир да, эс тартып келатканда бала кезде. Мүмкүнчүлүк болсо ошо чоң апаларыма эметмекмин го деп ойлоп жүрөм да. Мындай калган баары жакшы. Бул жашоодогу негизги максатыңыз? Негизги максаттар эми Кудайым буйрса баягы үй бүлөгө татыктуу ата болуу, ошолорду баягы тамсалуу деген эле максаттар го. Эми баарыбыз эле ошого эме кылып келатабыз. Чоң рахмат сизге, убактыңызды бөлүп маек куруп бергениңизге. Ийгилик. Рахмат силерге дагы.